Жаныбек, кандайсың? Жакшы. Жакшысыңбы? Сен талантыңды көрүп тамшанып Бишкектен бери келбедиңби? Кандай Чоң рахмат. Жакшы. Кандай келип алыпсыздар? Жакшы. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ташкындагы таланты менен интернетти багындырып жаткан Жаныбек менен бүгүн маектешүү үчүн Талас облусунун Шекер айылына келип калдык. Жаныбек бүгүн кызыктуу маек куралы экөөбүз, Жыра айында. Жакшы жүрөсүңбү? Окууларың жакшыбы? Жакшы. Интернетте жылдыз болуп кетиптирсиң го сен, Ооба. Биз Талас облусунун Шекер айылына келсек, Жаныбек жашнакай кылып дасторконун жайып бизди тосуп алды. Жаныбек, кандайсың? Жакшы. Кандай келип алыпсыздар? Жакшы. Өзүң жөнүндө айтып өтсөң, канчанчы класста окуйсуң, канча жаштасың? Мен 4-класста окуйм. Төрөкөл Матов орто мектебинде окуйм. Жашым ондо. Сен азыр интернетте кичинекей жылдыз болуп таанымал болуп атасың го? Аны акем жөн эле тартып коелу, ырдап кой болду деген. Анан кийинчерээк чыгаргандан кийин көрчү көп болуп кетти, дагы интервьюларга бардым. Интервьюларга борбор коруп келдиң да? Байкемде окуп калдың. Үйдө канча бир туугансыңар? Ата энең жөнүндө айтып берсең. Үйдө 3 бир тууганбыз. Үчөөдөн бала. Ата апам Москвада, биякта байкем, жеңем, мен болуп турабыз. Үйдүн кенжеси болуп турбайсыңбы? Мектепте мугалимдериң сенин ырдаганыңды көрүп, азамат деп колдочубу? Бирок мен мектептен ырдабачумун, уялып. Анан кийин ушинтип интервьюларга баргандан кийин аны эжекем көрүп, эмнеге ырдабачуң эле, уялчуң беле деп сурады. Мен уялчумун, ырдай албай койдум дедим. Азыр ырдап баштадыңбы майрамдарда? Жок, азыр ырдай элекмин. Жакынкы келе жаткан 8-мартта ырдатышат го дейм сени. Ырдатышат. Мектепте кайсы сабактарга кызыгасың? Математика менен кыргыз тилине кызыгам. Жакшы окуйсуң да ошол сабактарды? Сенин талантың кайсыл тараптан өткөн, айтып атсаң, апаң тараптанбы же атаңданбы? Атам тараптан өткөн. Атамдын эле байкелерим, анан кийин мен. Байкелериңди ырдайбы? Байкелеримди ырдашат. Чоңойгондо ким болгуң келет? Чоңойгондо чоңум келет. Андан кийин чоң жетиштиктерге жетип, айылыма келип, чоң концерт койгум келет. Азамат. Эми келип калыпсыздар, алыс шаардан барып байкелерим клубда бүтүп атат, атайын сүйлөшүп, ошол жака музыкалык ырдап берейин. Өнөрүңдү тартуулай турбайсың бизге? Жүр анда клубка кеттик экөөбүз. Байланым мен өзүңө, өзүңдү карайм көзгөдөн, баш ийбей сенин сөзүңө, сүзүлүп барам жүзүңө, жүзүңдөй ширин, көрбөдүм бирин, сага окшоп. Мен баягыдай тескери жүрөм, көздөрүң мага жат, карамончок көздөрүң, сен тарапка кайра көздөдүң, кызганычтан кете берем өзгөрүп, көмтөрүп, төңкөрүп, эшикте суука мен өрттөнүп, көздөрүңөн улам жаш төгүп, өзүмдү күн бербей турам көгөрүп, жок сени түшүнбөдүң мени. Болду эми сага такыр ишенбеймин деди, ортобузда боло берет мейли, меники үчүн сеники, тура деймин кучакташып сейлеп, сарсанага баатып кейбеймин, курсагыңда тойгуз деймин, добунумду эркелеймин, эй аллам сезимге эзилдеймин, турат кулактарым делдейип, шаракан селдей, жылуу желдей, биримизге байланып, эми кантип килдей, эч кимге бербейм. Кечкирди издейм, берибиз бирдей, издей беремиз дердей, байланып мен өзүңө, өзүмдү карайм көзгөдөн, баш ийбей сенин сөзүңө, сүзүлүп барам жүзүңө, жүзүңдөй ширин, көрбөдүң бирин, сага окшоп. Мен баягыдай тескери жүрөм, көздөрүң мага жат, карамончок көздөрүң, сен тарапка кайра көздөдүң, кызганычтан кете берем өзгөрүп, көңтөрүп, төңкөрүп, эшикте суука мен өрттөнүп, көздөрүңөн улам жаш төгүп, өзүмдү күн бербей турам көгөрүп, көздөрүң мага жагат, карамончок көздөрүң, сен тарапка кайра көздөдүң, кызганычтан кете берем өзгөрүп, көңтөрүп, төңкөрүп, эшикте суука мен өрттөнүп, көздөрүңөн улам жаш төгүп, өзүмдү күн бербей турам көгөрүп.
Жаныбек, үй бүлөдө сен эле өнөрлүү десем, байкелериң да өнөр бар турбайбы? Байкелериң менен тааныштырып атпайсыңбы бизди? Эң улуу акем аты Сыймык, тамада болуп иштейт. Экинчи акем аты Самат, музыкант. Музыкант деп калды Самат байке, айтсаңыз. Сиз bundan 1-2-3 жыл мурун Самат гитарист деп дагы өзүңүздүн баракчаңызды ачып, ошол жака гитара менен ырдаган ырларыңызды жүктөп турчусуз. Сиздин да көрөрмандарыңыз бар эле. Өзүм ошо музыкант болуп иштейм. Ошо жумуш менен баракчага көп каралбай калат экен да. Жумуш менен кетип калдым. Буюрса пландар бар эми. Сиздин ырдааыңызды көрүп, чоң сахнадан күтүп аттым эле, бир аз кечигип атат окшойсуз. Эми буюрса. Жашпыз. Сыймык байке, айтсаңыз, Жаныбектин өнөрүн качан байкадыңыздар? Көчүп башы кайда барса көч аяк ошол болот дейт го. Акындан акын төрөлөт, ырчыдан ырчы төрөлөт дейт. Биздин өзүбүздүн атабыз негизи музыкант, ырчы. Анан негизи бул ырдачуу деле эмес. Баягы биз үйдө келинчектерибиз болуп карта ойноп калдык. Анан приказ берме боюнча буйрук берип ошол учурда буга ырда деп приказ берип калдык. Анан бул ырдады, мен видеого тартып алдым. Жакшырда айтканда TikTokко салып койдум. Ошо менен жакшы кетип калды да. Көп адамдар дагы эми байкап келатат бунун ырдаган. Ошентип биз дагы байкадык эми. Буюрса жакшы пландар бар алдыда. Пландар деп калдыңыз. Пландарыңыз менен бөлүшүп атсаңыз, Жаныбектин биринчи ыры жазылган экен, дагы ырларын жаздырганга жардам берип атасыздарбы? Ооба, Кудай буюрса биринчи ырын жаздырдык, Байланым деген ырын. Баарын бүтүрүп жаздырып уже YouTubeга чыгардык. Алдыда Кудай буюрса 1 ай ичинде Бишкекке алып кетип, жакшы эфирлерге алып барып, жакшы ырларын жаздырып, буюрса сахнага даярдайбыз. Жаныбек, сен ырдан башка эмнелерге кызыгасың? Апаң менен атаң сенин ырдаганыңды көрүп эмне деп айтышты? Дагы концерттерге чык. Мен ушул багым көтөрөт деди. Жаным, мен ушул багым көтөрөт деп сен колдочу. Сен видеолоруңду кантип тарап кетти негизи эле? TikTokко салгандан кийин айылдаштарың кантип билди атаны? Эң улуу акем Сыймык акем чыгарды. Көрүүчү көп болуп кетип, дагы эфирлерге чыгарды да. Атаныңчы? Атаның каяктан билишти? Атанам Москвада. WhatsApp'тан акелерим жөнөтүп билишти. Туугандарың колдочу, Азамат деп бизден да бир ырчы чыгат экен деп. Сен эки байкең үйлөнүптөр, кезек сага келип калыптыр. Качан үйлөнөйүн деп атасың? Как раз азыр фасол кымбат болуп атат. Үйлөнүш керек болуп калды. Сиз биякта кала беребиз. Кала берейинби? Мен сага жакынбы? Негизи сага кандай кыздар жагат? Бою узун, чачы узун, сулуу. Мектепте сен жакшы көргөн кызың барбы? Жок. Азыр сабак эле окуп жүргөн экенсиң. Буга чейин болду эле. Айтып койчу. Айтайм, тагым калбасын. Айтып бер. Жок. Калп айтпайдың, Жашырып атасың менден, Жашырбай айтырчы. Неге? Айтып койчу жаным. Ал кызды көрбөйт эми, ал кызды көрбөй деп коебуз биз. Болбойбу? Классташ кызың беле? Чачы узун беле? Жакшы окуучу да? Ооба. Чогуу турушуңар беле? Эми аты эле калды, атын эле айтып кой. Атын айтпайсыңбы? Жок. Видеодо мисалы сиз гитара чертип, Жаныбек ырдап чыгып атасыздар, элдин кайсы катмары көбүнчө сиздерди колдочу эди? Элдин билбейм, мен аны комментарий деле окуп аптырмын да. Просмотрум көрүп койдум. Анан бир комментарий көрдүм, казак бала деп атат. Жок, кыргыз бала деп атат, ошо көп болуп кетти. Ошондо акансы окуп чыктым да. Чын эле Жаныбек, сени казак бала деп казактар аябай талаштыбы? Аларга эмне деп жооп бересиң? Мен кыргызмын, жүрөгүм кыргыз деп согот деп камерага айтып койбойсуңбу? Мен кыргызмын, жүрөгүм кыргыз деп согот. Баш өрбөйгүлө деп коюшту. Жаныбек, музыкага кызыгам деп калдың, дагы бир ыр аткарып бербейсиңби бизге байкең менен? Макул, эми сиздин соолугуңуз үчүн бир мен сени сүйөм деген ырымды аткарып берип коеюн. Сүрөтүң гана көздүн жегин бойлогон, ар бир мүнөт мени сүйүп, мени ойлогон. Сүрөтүң гана толкун менен ойногон, күлкүң
асқазасын айланып жүрөм, кете албай жүрөм, мен сени келет деп жүрөм, ора көрбөй сени башкага, кыя албай сени башкага, мен сени сагынып күтүп жүрөм. Азаматсың Жаныбек. Берген маегиңе рахмат. Биздин көрүүчүлөргө өзүң каала тилегиңди айтып өт. Мени колдогоңуздарга чоң рахмат. Ушинтип мен эфирлерге чыгып, көтөрүлүп, ушинтип сиздердин жетиштигиңиздер менен жеттим бул жака. Сиздерге чоң рахмат. Сиз да сүйлөп өтсөңүз. Ошо сиздерге чоң рахмат. Биринчиден келгениңиздерге рахмат. Ошо кыргыз элине рахмат. Көрүп атканга. Буюрса дагы алда пландар бар. Буюрса дагы жаңыларды угасыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биз Таластын Шекер айылына таттуу талантты издеп, Жаныбектин өнөрүн көрүш үчүн, сиздерге чагылдырып берүү үчүн келгенбиз. Ошону менен биздин сапарыбыз карыды. Келерки эфирлерде, кийинки биздин берүүлөрдө дагы да болсо башка өнөрдүн ээлерин, ушундай Жаныбекке окшогон таттуу таланттарды тартып сиздерге көргөзгөнгө ар дайым даярбыз. Саламатта калыңыздар.